بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала насип кылып, мынадагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ошол жума намазына басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Бүгүнкү жума баяныбызда биз ал-ажал вар-ризq, ажал жана рызкы тууралуу, вакыт жетишинче мына ушул тууралуу айтабыз. Имам Бухари жана Имам Муслим өзүнүн сахихинде төмөнкү хадисти Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху анхудан риваят кылат. Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху анху айтты: "Хаддасана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва хува садиқул масдуқ." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям садиқул масдуқ болгон, чынчыл болгон, чын сүйлөгөн зат ошол киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Садиқул масдуқ дегени Аллахтын элчиси кайып иштер тууралуу айтса, адамдарды эскертүү үчүн анын сүйлөгөн сөзү раскөй, чын болуп саналат. Анткени ал киши вахий аркылуу ал кишинин чынчыл экендиги, чынчыл пенде экендиги, чын сүйлөөсү далилденген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна ахадакум южмау халқуху фи батни уммихи 40 яуман." Силердин бирөөңөрдүн ошол жаралуусу энесинин ичинде 40 күн бою урук түрүндө болот дейт. 40 күн бою урук түрүндө болот. Бул хадисти мына ошол илахи Аллах Тааладан келген акыйкат экендигин азыркы илим дагы тастыктап, растап турат. Силердин бирөөңөрдүн жаралуусу энесинин ичинде 40 күн бою ошол жаралган кезде пайда боло баштаганда 40 күн бою урук түрүндө болот. Сумма якуну фи залика алaqatan мисла залик. Кийин дагы 40 күн бою ошол коюу кан түрүндө болот. Сумма якуну фи залика мудгatan мисла залик. Анан дагы 40 күн бою бир үзүм эт түрүндө болот. Сумма юрсалу al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimatin. Кийин ага периште жиберилип, 4 сөздү жазууга буйрулат. Кийин ага периште жиберилип, ага рух үйлөнүп, жана 4 сөздү жазууга буйрулат. Бикетби ризқихи, рызкысыны жазуу буйрулат. Ва ажали, ажалыны жазуу буйрулат. Ва амали, жана үчүнчүсү амалыны жазууга буйрулат. Ва шакиюн ва саидун, бактылуу же бактысыз болуусу, мына ушул 4 нерсе жазылуусу Аллах Таала тарабынан ошол периштеге буйрулат экен. Рызкысы, амалы, ажалы жана бактысыз же бактылуу болуусу. Мына ушул хадисте 4 кайып нерсенин кабары бизге айтылынды. Мына ушул нерсеге биз чын жүрөгүбүздөн, чын ыхластан ыйман келтиребиз. Мына ушул хадистеги ажал жана рызкыга токтолуп өтсөк. Кур'ан сүннөттө мына ушул келген далилдерге көрө
insandın ajalı menen rızkısı жазылынған. İnsan kaçan kança hareket kılbasın bu jaşoodо. Күнү түнү hareket kılbasın, al ошол Allah Taala жазып койгон рызкыдан ашыкча bir nersени ала албайт. İnsan kançalık ошол жаман көрбөсүн, баары бир ошол Allah Taala жазып койгон рызкы жана Allah Taala жазып койгон ошол ажал келет. Бул акыйкат. İmam Müslim özünün sahihinde Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhudan tömönkü hadisni rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Kataballahu maqadira khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50.000 sene." Qala wa arshuhu alal ma. Allah Taala jer menen asmandарды жаратуудан мурда бардык калайык калктын, бардык махлуктардын тагдырыны жер менен асман жаралуусунан мурда 50.000 жыл мурда жазып койгон дейт. Биздин тагдыр асмандар менен жер жаралуусунан 50.000 жыл мурда жазып койгон экен. Кимдин канча жашоосу, канча өмүр сүрүүсү, канча рызкы алуусу ушул жашоодо баарысы жазылган. Бул нерсе акыйкат, бул нерсенин акыйкат экендигин көптөгөн аяттар далилдейт. Мына Аллах Таала Ал-Имран сүрөсүнүн bir аятында мындай дейт: "Ва ма кана ли нафсин ан тамута илля би изниллахи китабан муаджжала." Bir nafs, мындай айтканда, bir жан Аллахтын рухсаты менен ошол тагдырда жазып койгон, Лахул Махфузда жазып койгон ошол ажалы келбей туруп өлбөйт дейт. İnsandын ажалы келбей туруп инсан баласы өлбөйт. وَمَنْ يُرِيدُ الثَّوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدُ الثَّوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا. Kim uşul düynönün nasibesini kalasa, uşul düynöden nasibesi uşul üylüşünü alat deyt. Kim ahirettin soğunu kalasa, kim ahiret jaşoosун kalasa, ahiretten özün üylüşünü alat deyt. Jana Allah Taala başka bir ayatta mınday deyt: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ar bir el ümmet üçün belgilep koyulgan ajal var deyt. Saat var. Eğer alardan ajaldары kelişse, alar bir saat aldığı, bir saat artkan jıldıra alışpayt deyt. Oşol zamat, uşul düylönü taştaşat. İnsan üçün oşol rızkısı жазылган деп ayttık. Ayat hadislerge göre dağı bir insandın rızkısı Allah'ın kepildiginde ekendigine mına ol ayatdağı dalil. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yer yüzündeki bardık canlığının, bardık rızkı talap kılgan her bir hayvandın, insan bolsun, hayvanat bolsun, barısının rızkısı Allah'ta. Mında şetkanda Allah'ın kepildiginde. Allah'tan alardan tünöy turgan jerin dağı, jatar jerin dağı binet. Bunun barısı oşol açık kitapta, Lawhul Mahfuzda taqdirlap koyulgan deyt. Jana Allah Taala başka bir ayatta rızkını asmandan kelüsünde bizge aytkan. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Silerden rızkınlar asmanda. Antkeni asmandan rızkı düşmeyin. Allah Taala'dan oşol jamgır düşmeyin Allah Taala taraptan. Allah Taala'dan oşol jamgır düşüp, kar düşüp, oşol düşüsü menen, jamgır kardan düşüsü menen jerde oşol insan üçün rızkı payda bolot. Oşolduktan insanlar rızkının kelüsü asmandan bolot. Jana silerge uada kılıngan nerse dağı asmandan kelet deyt. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Allah oşol asmandar menen jerdi jaratkan Allah'a ant. Yemi Allah'tın Lawhul Mahfuzdağı oşol uadası жазып koygan nersesi siler süylöp jatkan söz siyaktı ile hakikat deyt.
Rava Abu Naim fi Hilyatul Awliya. Abu Naim özünün rivayatında mına Hilyatul Awliya degen şol emesinde keltiret, kitabında keltiret Abi Umama'nın hadisini. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Enne nefsen len temuta hatta testekmil acelaha." Bir can hiç kaçan ölbeyt, al öz rızkısını bul jaşoda toluq almayınca. Ve testev'ibe rizqaha. Uşol hiç bir can ölbeyt, uşol rızkısını uşul jaşoda toluq almayınca. Uşol rızkı talap kılıuda fettakullah, Allah Taala'dan korkqula deyt. Ve ecmilu fit talab. Uşol rızkı talap kılıuda sonun bir jakşı şariatqa layık uşol rızkыңарды talap kılgıla deyt. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. Sizlerden biröňör rızkısının talap kılıuda şaşıp, künöge layık, künö joldarga layık, buzuk joldarga layık, künö işlerge layık talap kılbasın. Rızkısını künö işler menen talap kılbasın. Emi rızkısını biröňü uruu menen, je biröňün malyn tartyp aluu menen, je uğurluk kıluu menen, je tarazadan uruu menen rızkısını talap kılbasın de. Je sütkorluk menen uşunday türde talap kılbasın degen. Künö menen talap kılbasın. Oşol rızkı bu Allah'tın aldındağı nerselerge, Allah'tın erteň oşol beyişine, jakşılygına, ajır sooptoruna Allah'ka nime itaat kıluu menen, şariatına baş iýүү menen, elçisine erçүү menen jetilet deyt. İnsan mına uşul hadiske körö, mına uşul jaşoda rızkısını toluq almayınça bul jaşoda taştabaydy eken. Mına bunu Nuaym'den, Rava Abu Naim'den dağı bir hadis kenet. Oşol Cabir ibn Abdillah'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Lew anna ibn Adam farra min rizqihi kema yafirru min al-maut, la adrakahu rizqahu kema yudrikuhu'l maut." Eğer adam balası rızkısından ölümünden kaçkan siyahtu kaçsa, sözsüz oşol ölüm ağa jetkendey rızkısı dağı jetet deydi. Eğer insan ölümden hiç kim kaçıp kula albaydı. Жазылған saat, жазылған gün, ajal saat kelgende padişa bolağı, kim bolosuna karabastan, kedey bolağı, bay bolağı, ak bolağı, kara bolağı, uşol insan uşol vakıtta can beret. İnsan rızkısından ölümünden kaçkanday kaçsa, ölüm oşol insandı kuup jetkendey rızkısı dağı insandı kuup jetet. Kede insanға Allah Taala kede sebep bolsa dağı, bol bolsa dağı rızkı bere beret. Allah Taala rızkı berүүчү çыныгы zat. Mına oşonduktan insan jaşooda толугу менен rızkısını alat eken. Eger anın bir böyrөгүn alıp salsa dağı, jürögü araң iştep atsa dağı, emne bolsa bolsun, bari bir al samolyotton da kulabasın, bari bir al rızkı tügöy elekme, al bari rızkısını alat bul jaşooda. Emi jogorku bayandalgan hadis ayatlarga körö, birincisinden biz rızkı menen ajal жазылып koyulgan ekendigine iman keltirebiz. Bul momundun çыныгы momun ekendigine mına uşul nerse dalil. Momun kişi bul rızkı ajal жазылып koyulgan ekendigine, bul belgilengen vakıtqa koyulup koyulgan ekendigine momun kişi iman keltiret. İnsan kançalık hareket kılbasın, bari bir al жазып koyulgan rızkını alat, oşol жазып koyulgan ajalına çeyin jaşayt. Kança insan jaman körbösün, bari bir al rızkı, bari bir jetip kelet insanda. Ekinçiden rızkını talap kılıuda biz jogorda ayttık, adal jolga körö sonun bir şariatqa layık Allah Taala'dan korku menen talap kılуу kerek ekendigini ayttık. Emi rızkını talap kılıuda şariat bizi sebeplerden kaytaruunu, sebeplerdi karmanoudan kaytaruunu tıybayt. Kayra rızkını talap kılıuda sebeplerdi karmanabız. Misal üçün kimdir biri aydoочулuk taksawat etip rızkı tabat bala çakasını bagat, kimdir biri tamak bışıruu menen, kimdir biri ar kanday bir adal emgek menen rızkı tapkanга hareket jasayt. Rızkı talap kılıuda insan sözsüz ne sebeplerdi karmanat. Kimdir biri dıykançılık kılıp, dıykançılık arkылуу oşol rızkısını taap jeyt. Mına oşonduktan rızkını bul sebeplersiz talap kılуу
Бул ошол инсанды не балекетке жолугусуна себеп болот. Мына Аллах Таала وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ Силер Аллахтын жолунда инфак кылгыла, садака бергиле, закетиңерди бергиле, жана өзүңөрдү балекетке жолуктурбагыла, таштабагыла дейт. Жана жакшы ибадат кылгыла, жакшы болгула, Аллах Таала ошол мухсин болгула, Аллах Таала мухсиндерди жакшы көрөт дейт. Эми үчүнчүдөн Абу Умаманын хадиси жогоруда өттү. Ошол хадис эки нерсеге бизге көрсөтмө берет. Биринчиси, инсан ошол рызкысыны талап кылууда, адал жолдон талап кылууга аракет кылуусу керек экен. Жана ошол арам жолдон, арам нерселерден талап кылып рызкы табуудан шарият кайтарат экен. Кала берсе, арам нерсени дагы табууда кээ бир себептерди карманат. Бул дагы болбойт. Ошол арамдан рызкы табуудан шарият кайтарат. Эми бул биринчиси болсо, экинчиси, ошол инсан, мына бул хадисти келтирейли, инсан рызкысын талап кылууда аракет кылуусу керек. Жатып алганы болбойт. Рызкысы келет да жазып койгон деп. Бул туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман канат ал-ахирату хаммуху, жа'алаху Аллаху гинаху фи қалби." Кимдин акырет түйшүгү болсо, эртең кыямат күнү барам, баары бир эсеп жоом бар деп коркуп жашаса, кабырга баары бир кирем эртеби кечпи, мага кошулуп эч ким кирбейт, досум кирбейт, жакыным кирбейт деп мына ушундай акыреттин гамыны кылып, түйшүгүнү кылып жашаса, ана Аллах Таала жүрөгүнү ток кылып коет дейт. Жана бардык иштерин иреттеп коет дейт. Чачыранды болуп турган иштерин иреттеп коет дейт. Тартиптеп коет. Жана вататху дуния ва хия рагиматун, ага дүйнө кор болгон абалда келет дейт. Дүйнө анын колуна келет, жүрөгүнө келбейт. Ва ман канат ад-дуния хамма, ал эми дүйнө анын түйшүгү болуп кала турган болсо, Аллах Таала жаалахуллаху фақраху байна айней. Аллах Таала анын кедейликти, жакырчылыкты анын көзүнө алып келип коет. Оң жагына караса деле, сол тарабына караса деле, артына караса деле, ким менен сүйлөшпөсүн, ким менен отурбасын, баары бир анын көз алдында жакырчылык, кедейчилик тура берет. Ва фаррака алейхи шамлах, жана жашоону чачыранды кылып салат дейт. Мындайча айтканда, иретсиз, тартипсиз кылып салат. Мисалы үчүн, ушунчалык дүйнөнүн артынан кууган адамдар бар, абетин унутуп кое турган адамдар бар. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге дүйнө келсе дагы Аллах Таала тагдыр кылып койгон дүйнө гана келет силерге дейт. Эми инсан миллионер болбосун, миллиардер болбосун, баары бир ошону жазып койгон Аллах Таала ошондон артык ала албайт инсан баласы. Эми төртүнчүдөн, инсан рызкыны карманууда себептерди кармануусу керек деп жогоруда эле айттык. Эң биринчиден, рызкыны талап кылууда дагы бардык иште инсан Аллахка таваккул кылыш керек, Аллахка тоокел кылыш керек. Бардык ишини Аллахка тапшыруусу керек. Мына имам Тирмизи өзүнүн сунанында, жана имам Ахмад өзүнүн сунанында төмөнкү хадисти Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анхудан риваят кылып келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лау аннакум таваккалуна ала Аллахи хакка таваккулих", эгер силер Аллахка тоокел кылсаңар, тоокел кылганыңарда чыныгы тоокел кылсаңар, ла разакакум кама ярзукут тайр, силерди кушту рызкылаган сыяктуу рызкылайт дейт. Тагдуа химасан ва таруху битанан, куш эрте менен уясынан ачка бойдон учуп кетет, кечинде не уясына ошо ток бойдон алды, ошо курсагы тойгон абалда кайтып келет дейт. Эми инсан баласы да мына ушундай рызкыны талап кылуу керек экен адал жолго көрө. Жана Аллах Таала дагы рызкынын көбөйүүсүнө, жана инсандын колундагы мал мүлкүнө береке келүүсүнүн себептеринде Аллах Таала Талак сүрөсүндө айткан мына: "Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махраджа ва ярзуқуху мин хайсу ла яхтасиб." Ким Аллах Таалага таква кылса, Аллах Таала аны бардык кыйынчылыктардан чыгарат, жана ага өзү билбеген тараптардан рызкы берип коет дейт. Аллах Таала өзү кудуреттүү зат, пендесине кээде себепсиз дагы, себепсиз эмес дагы, себеп болсо да болбосо да рызкы берип кое берет. Андан кийинкиси, бул ошол рызкы талап кылууда дайыма инсан истигфарда жана дуада
болу керек экен. Аллах Тааладан дуа кылуубуз керек экен. Мага адал рызкы бергин, адал жолго көрө рызкы бергин деп дуа кылып тоба кылуубуз керек экен. Рызкынын азайып калуусуна, колубуздагы берекенин кетүүсүнө Аллах Таала өзүңөр жасаган күнөөлөр себеп дейт. Факул истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Мына Нух сүрөсүндө мына ошол айтылган. Айткын, ошол Раббиңе истигфар айткын. Албетте ал мээримдүү, кечиримдүү зат. Юрсилис сама алейкум идрара. Силерге асмандан себелеген жамгырларды жиберет. Ва юмдидукум би амвали ва банин. Мол көл болгондон кийин жерде жамгыр аларды мал мүлк менен, бала чака менен кубаттап коет. Ва яжал лакум жаннат. Силерге бейиштерди, бак бостондорду жерден өстүрүп коет. Ва яжал лакум анхара. Силерге бак дарыяларды, жана дарыяларды, сууларды жерде, дарыяларды кылып силерге сууларды мол көл кылып коет дейт. Эми инсан биринчи рызкы талап кылууда Аллахка тоокел кылуубуз керек. Экинчи, Аллахтын шариятында түз жүрүшүбүз керек экен. Мындайча айтканда Аллахтын шариятын бекем кармануубуз керек экен. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, ошол истигфар, тообаны айтуубуз керек экен. Төртүнчүсү, рызкынын көбөйүүсүнө себеп боло турган төртүнчү нерсе силатур архам. Туган урук менен мамилебизди мындайча айтканда оңдообуз керек экен. Туган урук менен байланышып туруубуз керек экен. Имам Муслим өзүнүн сахихинде төмөнкү хадисте Анас ибн Малик радыйаллаху анхудан келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман ахабба ан ябсута лаху фи ризқи". Ким рызкысы ошол кең болуусуну кааласа, фалиясил рахима. Ошол туган уругу менен мамилесин чыңдасын, туган уругу менен мамилесин уласын, туган уругу менен карым катнаш кылсын дейт. Туган урук менен дагы карым катнаш кылуу, алар менен мамилени оңдоо, өз ордуна коюу, ошол рызкыны, колдогу берекени, мал мүлктүн берекесини, рызкынын көбөйүүсүнө себеп болот экен. Эми мунун тескериси, туган уруктан колду үзүү, мамилени үзүп таштоо, бул албетте рызкынын кетүүсүнө, азаюусуна же берекенин кетүүсүнө себеп болот экен.